Саламатсыздарбы, жалпы фактки YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Бүгүнкү каарманым жараткандын сыноосуна кабылган Гүлшат айым. Гүлшат айым, кандайсыз? Саламатсыздарбы. Мен Асанова Гүлшат, 21 жаштамын. Усак районунда, Жалал Абад областынын Усак районунда туулгам. Сиздин бул ооруга чалдыгып калганыңыз жөнүндө айтсаңыз, эмне эле сөөккө эмнеге өсүп атат мындай болуп? Билбейм, бул негизи тубаса ооруду да, анан ошол кичинекей кезинде витамин жетишпегенден дагы деп айтышкан. Сиздин багы түүлүк кезиңиздеби же болбосо төрөлгөндөн кийин витамин жетишкен эмеспи? Жок, ошо түүлдүк кезинде. Негизи сколиоз ушундай болот экен да, баарыныкы эле ушундай го. Муну дарылоого мүмкүн бекен? Ооба, мүмкүн. Кыргызстанда эле, бизде? Жок, башка мамлекетте бизде болбойт экен. Канча каражат талап кылынат эми? Азыр биз ошо сүйлөшкөнүбүз эме боюнча 47.400 евро деп атат. Кайсыл жакта бул? Турцияда. Анан сиздер азыркыга чейин канча каражат топтодуңуздар? Азыркыга чейин буюрса 300 миңден өтүп калды. Бул сиздин ооруңуз мындай акырындан чоңоюп келатат да азырчы, анан дагы канчага чейин чоңоюшу мүмкүн экен? Башка сиздин органдарыңызга таасирин тийгизбейт бекен? Ошо башка органдарга таасир тийгизип, анан жүрөк менен бутка таасир берип аткан үчүн анан биз акча чогултуп баштадык да, операция жасатпасак болбойт депчи. Анан канчага чейин чоңоюшун билбейм эми. Бой өскөнгө чейин чоңое берет дешкен да, анан билбейм канчага чейин кандай болуп чоңоет. Ошо биз уктук да, сиздин сол жагыңызда жайгашкандыктан жүрөктү кысып атат депчи. Ооба. Анан жыгылып да калып атыптырсыз, Кандай учурларда болот атат? Ал катуу переживать эткенде, нервдерди кысып калганда, ошондой катуу переживать эткенде же болбосо ысыкка кирип, ысык болуп кетсе, өзүмдү жоготуп калам да, ошол учурларда боюнча. Ошо. Анан бутуңузгачы кандай таасирин берет? Бутум көп бассам ооруп, отказ берип атат. Ошондо сиз бул ооруну канча жашыңызда билдиңиз? Мен 2016-жылы билгенбиз да, мен анда 8 класста окуйт элем, 8 классында билгенбиз. Ага чейин билинген эмес. Сиздин ошо угушуңузча ата-энеңиз башка бирөөгө бала кылып берген экен, сизди? Алысыраак тууганыңызга. Анан азыр ата-энеңиз жардам берип атабы? Жардам бергени эми ата-энем өзүм айткандай эле ошо турмуш оор өздөрүнүн. Азыр жардам бере алышпайт мага. Анан ошол себептен мен өзүм аракет кылып, өзүм чуркап жүрөм. Жашоо тагдырдын сыноосу, башка айла жок. Буюрса мен да айыгып кетсем, анан баары жакшы болот деп ишенем. Сиздер ошол Турцияга барууну кайсы убакытка пландаштырып атасыздар? Кайсы бир чектелген убакыт барбы? Ошого чейин акча топтолуп бүтүш керек деген. Чектөө убакыт жок, качалык тез болсо ошончолук жакшы да. Каарманым Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин студенти. Мен негизи башында тапшырганда актриса болгум келчү. Ошол себепти ушул университетке тапшыргам. Бирок тилекке каршы актриса болбой калдым. Азыр башка факультетте окуйм, социалдык маданий ишмердиги факультетинде. Социалдык маданий ишмердиги факультети. Актриса болгонго өзүңүздүн жашоо шартыңыз же болбосо өзүңүздүн оюңуздун өзгөрүп кетүү себеп болдубу же ооруңуз себеп болдубу? Жашоо шартынын өзгөрүшү десем деле болот. Бирок дагы деле оюңузда актриса болгуңуз келет. В глубине души калып калат да баары бир адамдын кыялдарычы. Кичинекейиндеги кыялдары калат да. Ал нерсе жашай берет, ооба. Сиз бул жакта кимдер менен жашайсыздар? Кыздар менен жашайбыз. Жалпы
жатаканада жашайсыздар? Жок, квартирада жашайм. Кыздар сизге жардам берип турушабы? Жок, өзүм эле. Бейтаныш кыздар да ал жерден чогуу болгон. Ушурда иштейсизби? Азыр данный момент жок, азыр ооруп атам. Мен жакында корона болуп кече эле жакшы болдум. Ошол. Сизден башка бир туугандарыңыз бар да? Менден башка 4 бир тууганым бар. Алардан жардам болуп жатабы? Алар өздөрү кичинекей Кичинекей. мектепте окушат. Ошол. Вакыттан пайдаланып сиздин жалпы кызыңызга кайрылуу кылсаңыз болот. Жардам берем дегендер болсо, колунан келгенин берет деп ишенебиз. Азыркы учурда өзүм ооруп жатам. Ооруп жатам. Силер чакырганыңыздардан эле келип калдым. Жалпы кыргыз элине кайрыларым, колуңуздардан келишинче жардам бериңиздерди суранам. Мен жакшы болуп кетишиме канча болсо да, аз болсо да, көп болсо да жардам берсеңиздер ар бир сом маанилүү. Ошо 1 сомдон баары куралат да. Ошо жакшы болуп кетсем. Жараткан ар кимге ар кандай сыноолорду берет экен. Биздин каарманыбыз Гүлшат айымга жардам берем дегендер болсо, экрандагы номерлерге байланышып өзүңүздөрдүн каражаттарыңыздарды которсоңуздар болот.